Президент УКМКнын Жалал Абадтагы жаңы имаратынын ачылышына катышты. Мигранттардын эл аралык күнү белгиленүүдө. Шаардын мэри Айбек Жунушалиев гимндин сөздөрүн билбейби? Саламатсыздарбы, эфирде Айтмакчы программасы, акыркы жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Президент Садыр Жапаров УКМКнын Жалал Абад облусу боюнча башкармалыгынын жаңы имаратынын ачылышына катышты. Бул тууралуу мамлекет башчынын маалымат кызматы билдирди. Анда Жапаров мамлекеттин жана элдин коопсуздугун камсыз кылган кызматкерлер ар тараптан колдоого алынып тиешелүү шарттар менен кошо социалдык кепилдиктер берилиши зарылдыгын айткан. Ошону менен бирге ал иштин көлөмүнө, аткарган кызматынын ордугуна жараша шарт түзбөй туруп, кызматкерлерден кандайдыр бир натыйжаларды, ийгиликтерди талап кылуу адатынан арылуу керектигине токтолду. Вы понимаете, о чем говорят все эти люди? Өлкөнүн жана УКМКнын жетекчилиги мындан ары да күч түзүмдөрүнүн ишмердүүлүгүнө өзгөчө көңүл буруп, ар бир кызматкердин толук кандуу иштешине колдоо көрсөтөт. Биз өлкөбүздүн улуттук коопсуздугуна кылдай зыян келтирбеши мүмкүн болгон жагдайларды дагы көз жаздымда калтырбашыбыз зарыл, деди Жапаров. Ошондой эле президент УКМКнын кызматкерлери үчүн Бишкекте жана Жалал Абадта көп батирлүү үйлөрдө, аймактарда бөлүмдөргө жаңы имараттарды, заманбап жабдуусу менен аскердик медициналык борборлорду жана кызматкерлер менен алардын үй бүлөсү үчүн эс алуу базаларын куруу боюнча пландарын айтып берген. Андан соң Жапаров башкармалыктын 2 кабаттуу имаратын, иш орундарын, медициналык пунктун көрүп чыкты. Бүгүн 18 декабрда дүйнө жүзүндө мигранттардын эл аралык күнү белгиленүүдө. Мекенин таштап чет жактан иш издөөгө мажбур болгондордон жана алардын үй бүлө мүчөлөрүнүн укугун коргоо максатында Бириккен Улуттар уюму бул күндү 2000-жылы негиздеген. 6,5 миллион калкы бар Кыргызстандын 1 миллиондон ашуун жараны чет өлкөлөрдө, көбү Орусияда. Мигранттардын эл аралык күнүнө карата президент Садыр Жапаров тышта жүргөн кыргызстандыктарга кайрылуу жолдоду жана өз мекениңерде байырлап баар табууңарга шарт түзүүнүн, чет жерде жүргөнүңөрдүн укуктарынын корголушун камсыз кылуунун аракетин көрүп жатабыз деп билдирди. Орусияга алгач көбүнчө эркектер кетип жүргөн болсо, кийин аялдардын да агымы көбөйгөн. Соңку жылдары бүтүндөй үй бүлөсү менен көчүп жаткандары да бар. Кечээ 17 декабрда Бишкектеги Ала Тоо борбордук аянтында өлкөнүн башкы палатасы жанды. Иш-чарага борбор калаанын мэри Айбек Жунушалиев жана башка эл өкүлдөрү катышты. Башкы палатаны жандырардан мурда сахнада ырчылар, чакырылган коноктор жана шаар мэри Бишкектин гимнин ырдашкан. Иш-чараны чагылдырган журналисттер шаардын гимни аткарылып жатканда Айбек Жунушалиев кайырмасын гана кошулуп ырдап, башка ыр саптары учурунда жөн гана үнсүз эриндерин кыймылдатканын байкашкан. Ушул жана башка жаңылыктар менен биз KGZ сайтыбыздан жана соц тармактардагы баракчаларыбыздан тааныша аласыздар.